Баткен облусунан баштадык. Ишкер айымдар айылдан ааламга аталышындагы форумга облус боюнча 100дөн ашык ишкер айымдар катышты. Кыргызстанда анан ичинде элет жериндеги ишкердиктин дарамети кандай болууда? Ишкер айымдарга мамлекет тарабынан бүйүкмөт уюмдардан кандай колдоолор бар? Мына ушул багытта кеңири талкуу жүрдү. Бүгүнкү күндө ушул Баткен облусундагы ишкер айымдардын кандай көйгөйлөрү бар, кандай тоскоолдуктары бар, алардын эң актуалдуулары кайсын чечишибиз керек деген максат менен жолугуп атабыз. Ишкер айымдар 2-3 көйгөйлөрүн айтып кетишти. Эң биринчи көйгөйлөрдүн бири ошо каржылыкка, финансылык ресурстарга алуу абдан чоң кыйынчылыктар бар деп. Экинчиден ошо бизнес жана финансылык жактан сабаттуулук жана билим абдан керек деп. Ал эми үчүнчүсү ошо эл аралык рыноктарга, жакынкы биздин коңшу өлкөлөрдүн рыноктарына доступ керек. Биз өнүгүп өсүшүбүз керек деген сөздөрдү көтөрүп чыгышты. Баткен облусу боюнча жекешкердик менен алектенген ишкер айымдар бүгүнкү жолугушууда буга чейин өздөрүн кыйнап келген маселелерди ортого салышты. Көбүнчөсү баягы эле кендирди кескен каржы маселеси кыйнап келгендигин айтып, катышуучулар Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинен келген өкүлгө кайсыл банктардан пайызсыз акча алып ишти жүргүзүүгө болорун сурашты. Банк деген нерсе толуп кетти. Мына кече айыл чарбасына 6% деп берет деп жар салып алып, мен айыл банкка барсам, кече эми мына алгыла деп немеге чыгардыңар да, баягы ютубтарга чыгардыңар, эми барып кайрылсын депчи. Мен барып калсам айыл банкка 201-чи адам жазылып бүтүптүр. Азыркы учурда бизде кепилдик фонду иштеп атат. Кепилдик фонду, бул кепилдик фондун негизги максаты бул жетишпеген сумманы, орусча айтканда залогдун жаап берет. Себеби 50%га чейин, 50% суранган сумманы 50%га чейин жаап бере алат. Бул 2,5-2% болуп жанакындай ишкердин кайсы чөйрөдө иш алып барса, ошого айыл чарба, туризм болуп, ал өзүнүн эмелери бар. Бирок эң көбү бул 2,8%га чейин. Бул эң төмөнкү көрсөткүч болот. Андан кийин мамлекеттик банктарда азыркы күндө РСК жана айыл банктарда аялдар үчүн атайын продукт ачылган, ишкер айым, айым кредит деген. Ушул алардыкы үстөк пайыз 14%га чейин алса кайрылса болот. Иш чаранын башкы максаты Баткен облусундагы ишкер айымдар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, жаңы идеяларды жаратууга шарт түзүп берүү. Ошондой эле алардын ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү программалары менен таныштырып, аларды ишке ашырууга колдоо көрсөтүү болуп саналат. Бүгүн биз ошол негизги өнөктөш курак ишканасы менен бирдикте аялдардын форумуну өткөрүп атабыз. Негизинен ошол 22-24 жылга чейин жанагы аялдарды колдоо программасынын алкагында бүгүн биринчи иш чараны баштадык. Аялдар менен таанышып, негизинен ошол биздин долбоор айыл чарба продукцияларын кайра иштетип чыга турган ишканаларды жана ошондой ишкерлерди колдойбуз. Сунуш демилгелери түшүп атат. Айымдардан эмес, жанагы малинаны колдоо тоңдуруу боюнча Орозбеков айылынан түшүп атат. Бул долбоорду биз бүгүн колдоо үстүндө турабыз. Бул биздин алгачкы долбоорубуз болот Баткен облусу боюнча. Бирок биз ар бир айдын 20-сына ошол демилгечилерден демилгечи сунушту күтүп атабыз. Ишкер айымдарга мындан башка да мамлекет тарабынан берилген колдоолор жана жеңилдиктер жөнүндө да кеңири маалымат берилди. Чек ара аймагында жашаган ишкер айымдар көбүнчөсү тигүүчүлүк, айыл чарба багытындагы иштер менен алектенишет. Жаңыдан ишкердикти баштаган айымдар үчүн мындай маалыматтар пайдалуу болгондугун катышуучулар белгилешти. Форумга биз жеке ишкер айымдардын колдоо боюнча бизге кандай колдоолор бар, бизге кандай жардамдар бар, ошолор жөнүндө маалымат алганы келгенбиз. Буга бизде Юзофош жамааты чакырган. Буга чейин дагы биз Юзофош тарабынан колдоо алып, швейный машинкаларды алганбыз. Ошентип ишкердик жүргүзүп келатабыз. Бүгүн дагы өзүбүзгө керектүү маалыматтарды алдык. Аялдарга көптөгөн колдоолор бар экенин билдик. Кандай кепилдик фонддору боюнча, кредиттер боюнча жеңилдиктер жөнүндө билдик. Азыр буга чейин дагы эми номерлерин алышып, ошолор менен байланышабыз. Ишкердикти баштагандар арбын, тилекке каршы көбүнчөсү каржынын айынан токтоп калгандар көп. Андыктан бизнес өнүктүрүү боюнча билимин жогорулатуу башкы маселе.
Форум уюштуруучулары мындан башка да мамлекеттен жардам күтпөстөн ар бир ишкер өзүнчө чогуу жамааттар менен биргеликте багытына жараша иш алып баруусу зарыл экендигине токтолушту. Жыйын соңунда ишкер айымдар өз иштеринин багыттарына жараша колдоо көрсөтүүчү бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнөн керектүү маалыматтарды алууга да шарт түзүлдү. Гүлнара Матисаева, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Маалыматтарды үйдө отуруп деле алып жатабыз.